бир жылдары арабтар Кыргызстаныбызга келип аябай суктанышкан экен да, баа берип, силер бейиштеги эле жерде жашай турбайсыңарбы депчи. Аябай таң калышыпчы. Анысыкандай туугандар, эми биз ушундай жакшы жерде жашайбыз. Чын эле чет мамлекеттен келгендерден байкасаңыздар, мейли француз болсун, ким болсун, аябай суктанышат, аябай баа беришет. Биз эми ошондой же колдо бар алтынды барктабай калбай, мындай таштандар таштабай, мусор тетпей, тазалыгын карап, колдон келсе мынакей бир бак тигип коюп, кыскасы бир салымыбызды кошолу ушу Кыргызстаныбызды. Жок дегенде бир өнүктүрүп өстүрө алганга да салым кошо албасак дагы, жок дегенде мына кандай турса ошо боюна сактап калганга баардыгыбыз. Аны еще тигилер эме дептирди арабтарчы. Еще силер эли дагы бейиштегидей эле экен деп. Эмнеге десе, силер бейиштегилер намаз окуйт да, силер да бейиштегидей эле намаз окуй эле жүрө берткенсиңер го дептир да. Анысыкандай туугандар, 90% мусулманбыз Кыргызстандачы. Мен мусулманмын деген адам болду 5 убак намазды мындай как штык окуш керек да. Аллах Тааланын өкүмү булчу. Аллах Таала өкүм кылган, фарз кылган. Жаратуучубуз ушуну сиз менен бизге өкүм кылганда макул. 5 убак намаз мындай окуйм деген кишиге, кылам деген кишиге, ниет кылган кишиге жеп жеңил эле да. Ден соолугуңузга пайда, дүйнөңүзгө пайда, эң негизгиси акыретиңизге пайда да. Аллах ыраазы болот. Ошон үчүн 5 убак намазды мейли аял эркек ким болсун, баардыгыбыз окуп бир аракет кылалы. Аллахым ыраазы болсун, ушул сөздөрдү туура түшүнүп жана амал кылышка баардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин.